Аскарбек Сапарбекович, ушунча каражатты бөлүп жатканда да айыл чарбасындагы 2%га өсүш деген бул таптакыр төмөн көрсөткүч. Сиз мунун үстүндө кардиналдуу чечимдерге барып катуу иштешиңиз керек да. Азык-түлүк коопсуздугу биринчи орундан эч качан түшпөйт. Дайыма биздин көңүл чордонубузда болуп туруш керек. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча планды иштеп чыгып бекитиңиз. Азык-түлүктүн 9 түрү боюнча кластерди өнүктүрүүдө өзүңүздөр белгилеп өткөн 6 түрүн толугу менен 2 жылдын ичинде ишке ашыргыдай болуңуз. Дүйнөдө ичүүчү суунун баркы куну өстү. Муну баарыбыз көрүп билип турабыз. Биз анын баркын билбей, ичип жаткан таза сууларыбызды мурда гендерди иштетүүгө берип, аны булгап, андан кийин анан агын сууга агызып ийип келгенбиз. Мындан ары андай болбошу керек. Суу кодекси менен жер кодексинин жаңы редакциялары 1-ноябрга чейин бүтүш керек. Буга сиз жооптусуз, толугу менен жооптусуз. Мындан сырткары, Аскарбек Сапарбекович, сиз өз министрлигиңизде аткаруучулук тартипти дагы күчөтүшүңүз керек, бекемдешиңиз керек. Быйыл 81 документ белгиленген мөөнөттү бузуу менен аткарылган, же 2021 жылдын ушул мезгили менен салыштырганда аткаруу тартиби 1,9%га начарлап кеткен. Бул багытта иштерди күчөтүңүз.